6 гектар аянтты ээлеген ири мал базар ушул айдын этегинде иштеп баштайт. Мында Чаткал, Ала Бука жана Аксы районунан тургундар келип, сода сатык жасашса болот. Курулуштун акыркы этаптары аяктоо алдында турат. Кайсы мал ысык суук мареке болсо, биринчиден союз сакталат. Ушул жерде болот. Круглосуточный түндө келеби кандай болсо. Анан экинчиден условиялар каралган. Мына Кудай кааласа мына чөп жыйылат, жем жыйылат. Бул жагынан карасаңыздар, барып туруп, могу бурчунда дагы куду ошондой болот, Кудай кааласа. Келген адамга Кудай кааласа мына жерге двухэтажный здание салып атабыз. Келип жашаса болот. 6 комнат болот. Например, алыстан мал алып келип туруп, калып кетиши мүмкүн 1 суткага же ошондой жанагылар шарттары каралган. Мал базар шарты менен талапка ылайык курулуп жатат. Эң негизгиси бул жайды жергиликтүү бийлик жеке ишкер менен биргеликте иштетет. Мындан улам быйылкы жылдан тартып мал базардан жергиликтүү казынага киреше түшө баштайт. Өзгөчө жери биздин жеке ишкерибиз элге жардам кылуу максатында бул жерде баардыгын дүң баада арзан кылам депчи. Баардыгын элге ыңгайлуу шартта азыркы кымбатчылык маалда арзан кылам. Ала Букадагы жана Чаткалдагы жеке ишкерлер дагы ушул жерден дүң баада алып барып, өзүнүн айылдарында сатса боло турган баа коюп берем деп атат да. Муниципалдык жана частный дегенин себеби бул жерден түшкөн пайданын, выручканын жарымы айыл өкмөттүн бюджетине түз которулат. Алдыдагы айларда бул жай ири сода комплексине айланат экен. Мал базар менен катар курулуш материал жана азык-түлүк сатуучу ири сода борборда куруу пландалган. Аны менен катар жаңы жумушчу орундар да түзүлөт. Ыңгайлуу бир базар уюштурууну баягы максат кылганбыз. Ошол Өрүктө айыл өкмөтүнүн башчысы ошол жерде сунуштап, баягы тиешелүү документтерин бүтүргөндөн кийин биз сунуш кылдык. Ал жерде баягы толук кандуу заманбап куруш үчүн айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анын үстүнө муниципалдык базар кылып иштетүүдө баягы көптөгөн мамлекеттик органдын көзөмөлдөшү кичине менчикке караганда баары бир тең тайлаша албайт деп. Бизде азыр проектте каралган 1000 уйга чейинки кара малдын өзү. Анан жылкыныкы 300. Бир маалда каралып байлана турган место бар. А койдуку 1,5 миңге чейин. Ар бир койдун кабинасы бул жатып расчетун алганда жатып, например, кенен жатканы менен 50 коюп атат бир кабинага. Ала Бука районунда учурда иштеп жаткан мал базар талапка жооп бербеген абалда ачык жайда иштейт. Айылдыктар эмгек мигрантынын айылга жасаган салымына ыраазы. Сода жайы ишке түшсө аймактагы ири базарлардын бири болуп калмакчы. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Ала Бука району.